Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз боло турган Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодская айыл өкмөтүнө башбаккан деле эшигин көрүп төрүнөт демекчи. Эң эле биринчи кайсы иш-чара болбосун айлели чогулуп топтоло турган борбордук аянтты жаңылап, бир катар олуттуу иштер аткарылып жаткандыгын баамдоого болот. Буга чейин ушул эле райондо, Москва районунда Бештерек айыл өкмөтүндө 8 жыл айлык башчы болуп иштедим. Анан акимдин буйругу менен 10-июлда ушу Беловодская айыл өкмөтүнө которулуп келип, ушул жерде иш алып барып атабыз. Бул жерге келгенден салыштырмалуу баягы бардык жер кайсы жерге барбасын салыштырасың да. Биздин айыл аймак мурда бир эле айылдар тургандан кийин чакан айыл өкмөтү болгон болсо, дотациянын айыл өкмөтү болчу, райондун эң алыскы айыл өкмөтү болчу. Бүгүнкү күндө Кудайдын буйругу менен, Алланын колдоосу менен 10-июлдан баштап Беловодский, Московский райондун эң центри, эң жакын айыл өкмөтү жана эң чоң айыл өкмөтү берди. Бул жерде элдин саны дагы 26 миң киши, официальный 26 миң киши жашайт. 2 айылдан турат Беловодский айыл аймагы, 5 мектеп, 4 бала бакчасы бар, 31 депутатыбыз бар, жергиликтүү кеңештин депутаттары 31. Анан эми бул жерде келгенде баягы бюджети дагы жакшы да, жалпысынан жылдын башында 92 миллион менен бекитилген экен. Мен жана башында айткандай 6 айдан кийин келдим да, 6 айдын жыйынтыгы менен карасак 47 миллион чогулган ордуна 60 миллионго жакын акча чогулуптур. Бул деген 120% аткарылыптыр бюджет жагына десек. Ал эми мен келип ошол кабыл алган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин дээрлик баягы жыл башында 92 миллион бекитилген болсо бир жылга, бүгүнкү күнү 102 миллион уже биз чогулттук. Бул деген эмнени билдирет? Биз уже 110% менен уже жылдык аткарыла турган бюджетти аткардык бүгүнкү күндө. Андан тышкары эми айылыбызда баягы көйгөйлөр көп. Ошол эле учурда кандай иштер жүрүп атат десек, биздин ушул Беловодский айылы Москва районунун центри болгондуктан бардык чоң иш-чаралардын бардыгы ушул биздин айыл аймакта өтөт. Анан азыркы биз турган центрибиз ушул Москва районунун аянтчасы дейбиз, центри дейбиз, ушу площадь ушул жер болот да. Ошондуктан мен келгенде эле баягы 10-июлда келип 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн өткөзгөнгө ушул площадьты центрибизди оңдоодон баштадым десем жаңылышпайм. Себеби ошол баягы ар бир адам келгенде бир максат коюп келет. Ушул айыл аймакка өзүмдүн салымымды кошоюн, бир өзгөрүү киргизейин. Элге мындай бир байкаш керек да, өзгөрүү алдыга жылып атканын. Азыр талап өтө күчтүү болуп атат. Ошондой эле биздин акимибиз, Москва районунун акими Козиев Ниязбек Ыңкылович дагы аябай талапты катуу койгон жетекчилердин бири десем жаңылышпайм. Себеби ошо мен келгенде экөөбүз сүйлөшүп, баягы ийри отуруп түз кеңешип, мен сени ушул жака ушундай коеюн деп атам. Сен Бештерек айылында өзүңдүн иштериңди көргөздүң. Эми ушул районубузга дагы ишени артып турам, ушу сени көргөзөт деген бир чоң ишеничин мен ушул жака койгондон кийин менде баягы жоопкерчилик эки эсе болот да, адам баласына. Эки эсе сезип, эми ушул акимибизди уят кылбайлы, баягы достон душман көп дегендей ар кандай сөздөр болот. Анан ошого акимдин ишеничин актайлы деген максатта ошо биринчи талап акимибизден койгон ушул площадьты өзгөртүшүң керек деди. Убакыт чукулугуна карабай ушул 30 күнү түнү менен ушул площадьты бүтүрдүк. Азыр көрүп турганыңыздардай эле бул жерге эмнени архитектуралар менен чогуу иш алып барып, баягы улуттук маанидеги эмелерди киргиздик да бул жака. Кыргыз Республикасынын символикалары. Ошол эле учурда түндүк, бул түндүк эмнени бизде негизи түндүн бийпосун деп жакшы сөздөр бар аталар. Ошондо түндүктү чагылдырып, анан Кыргыз Республикасынын гимнин эмеси чагылдырып, парламенттерин, анан бул жерде көрүп атасыздар картаны, Кыргызстандын картасы. Бул биздин архитектура менен акимибиз Ниязбек Ыңкылович менен бир чогуу отуруп, мындай 7 областты бул жерге түшүрдүк да. Мындай бул Москва районунда көп улуттуу, анан бул жерде внутренний ички миграция дагы
көп десем жаңылышпайм, Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келип ушул жерде отурукташып жашап калышкан элдер. Ошондуктан баягы ынтымактын белгиси, биримдиктин белгиси болсун деп ушул Кыргызстандын картасын чагылдырып түшүрдүк ортого. Биз Кыргызстан деп жазып, мыналардын баардыгы анан бул күндүз эле ушундай түстү тартуулабастан түнкүсүн дагы ушундай жакшы нурду чачыратып, жакшы түстү берсин деп баардыгын күйө турган кылдык. Айыл тургундарынын айтымына караганда, тегерек четти тазалап, ишембилик иштерин колго алуу менен бирге эле маданий эс алуу жагдайына дагы маани берилип жаткандыгы жакшы саамалык. Мен Москва районунун тургуну Молдошериф Санжыбекович, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери, комузчу. Ошондой эле унутта калып бараткан Тактекени кайра жандандырып жасап, ошол комуз өнөрүн дагы комузду да жасап жүргөн уста катары эсептелинем. Анан бу биздин Москва районунун бир көрүнүшүнүн тууралуу айтсам, биздин мамлекеттик администрациянын жетекчиси Козуев акимибиз, анан ага жараша Беловская өкмөтүнүн башчысы Дубанаев ушулардын биримдигинде мына бараки Москва районунун борбордук аймагы өтө жакшы абалга келатат десем болот. Ошо менен бирге искусствону дагы ошо Кыргыздын улуттук Кыргызды таанытып жүргөн улуттук аспабы катары комузду ушу акимдин сунушу менен, демилгеси менен айыл өкмөтү алмастын эмгеги менен моундай 3 метрлик комуздун айкели тургузулду. Бул жерде эми түндөсү күйүп турат кылы, мындай комуздун айкели биздин Кыргызстанда биринчи жолу тургузулуп атса керек. Комуз күнү деп Кыргыз мамлекетте жарыя салынганы мына бир канча жыл болуп кетти. Ошого чейин көп деле жерде андай мындай даңазала элек. Анан ушу именно ушу биздин Москва районунда коюлуп калды. Бул демилгени мен жакшы деп эсептейм. Менин атым Жумакалы, мен Беловскайнын тургунумун. Анан Беловскийдин мына центринде турабыз бүгүн. Московский районунун центри. Значит, Беловскийде 30 миңге жакын тургундар турат. Биз мына акыркы мезгилде байкап атабыз, айыл жакшы иштеп атканын. Мына биякты кооздоп атат. Быйыл могу фонтаныбызды ремонт кылып балдарга көтөрдү. Андан тышкары бияктын баары кооздоп атат. Парктын ичин айлап атышат. Площадьды кооздоду. Мына азыр берип атабыз, багы светящий бакчарды коюп атат. Ичинде жапжарык болот бияк. Өзүнчө эле бир зона отдыха болуп калды. Биз биякта жай ушул жерде иштейбиз. Дайыма эле ушу субботке чыгабыз. Биякты таптаса кырмап атабыз. Көргө калды, мурда жайында биякта красиво. Буга чейин балдарды ойнотуп, эс алдыра турган жер издеп, борборго чейин убара тартып бара турган болсок, эми өзүбүздүн эле айылда ыңгайлуу шарт түзүлүп калгандыгына кубанып отурабыз дешет айыл тургундары. Нурипамын. Ошо Беловскийде жашайм. Кызым келген оюнга. Мен ыраазы болуп атам. Рахмат. Кызым ичине мындай жок болчу. Скамейкада жок болчу. Балдарыбыз ойносо тике турчу болчу. Жолда жок эле жакшы. Парктын ичинде негизи эле скамейка жок эле. Мен кызым көбүнчө эле Александровкага барчу болчумун, шарты бар депчи. Эми ойноттум да, кызым индибайм. Ойнотушум керек. Ичине керек да. Жакшы, мен ушу жума сайын келип кызымды ойнотуп калдым. Өткөндө да келгем. Азыр да келдим. Рахмат, ыраазыбыз. Менин атым Гульнура Термичикова. Московский районунун Беловскайнын тургунумун. Кененирээк өнүгүү боюнча айтып кетсем, Беловскай аябай өнүгүп атат. Азыркы убакытта күндөн сайын жакшы болуп баратат. Мынакей
айылдагыбыз баардыгы өнүгүп гүлдөп жатат. Мен мектеп маалында спорт менен машыкчумун. Анан кийин музыкалкага на танцы ходила. Барчумун танцга бийикке катышып. Ошол болчу меники көбүнчө. Биздин айыл өнүгө берсин, айыл эмес Кыргызстан Балдар аянтчасы менен бирге эле чоңдор үчүн, улгайган адамдар үчүн дагы эс алып, шахмат ойноп болобу? Эрмекей турган мүмкүнчүлүк аянтчасын түзүп берүү жагы дагы жергиликтүү жетекчиликтин иш планында коюлган. Азыркы мына мэриянын иштеп атканы, башка иштер кылып атканынан биз абдан жакшы ыраазыбыз. Эң жакшы. Ушул темптен кайтпасын, мамлекет өнүгө берсин, кыргыздар үчүн кичине жакшы болсун. Биздин качкан президенттерибиз, башкаларыбыз дагы ушундан сабак алсын. Эң жакшы азыркы жашоо, азыркы эме деңгээл жакшы. Ушул пенсияны берип атат. Кудайга шүгүр. Жетишет. Японияларды караңыз, карыган чалдарына кандай кам көрүп атат. Кааласа санаторияга барат, кааласа баягы карылар үйүнө барып атат. Тамакты 3 маал берип атат. Ана бул карылык. А биздикилер эми сыйлап келет. Кара адамды сыйласа жакшы. Бизде кыргыздар жакшы сөйлөт. Бизде шахмат ойнойсуздар дагы эмне кылса болот сиздерге? Бизге шахмат баягы үйдөн түнү менен жазсаң далың талыйт, башка болот. Үйдө отурганда чыгып, кечине болсо да мындай келип чалдар менен сүйлөшүп, ден соолугун сурап, ушулардын баягы эмесин көрүп, кайта кетсең ушунча жакшы. Ушу бир жер болсо эле болот, башка эч нерсе жок бизге. Ушу рахмат чоң, шунчалыгына. Менин атым Чомоев Улан. Ушул жердин тургунусуз, э? Жок, Жалал абадтын тургунум, балам ошол жерде турат. Жалал абадтан келдиңизби? Жалал абадтан келдим. Мен эмне билем, алып келдим азыр. Жакшы, рахмат. Биз ар бир жерде канча жыл иштебейле, кандай иш кылбайлы, элге жакшы шарт түзүп бериш керек. Элге жакшы маанай тартуулашыбыз керек. Элдин көйгөйүн ичинен билишибиз керек да. Анан мен жогорку кеңеште да бюджеттик комитетке барганда ошол жерден дагы айткам. Жергиликтүү бийлик, бизде эң элге жакын бийлик бул айыл өкмөт. Анан ошол биздин алып барган ишибизден өкмөткө ошого жараша сындар айтылат да. Эгер жергиликтүү маселелерди биз өз убагында чечип, өз убагында өзүбүздү баягы коюлган милдеттер менен так аткарып ишти жакшы жүргүзсөк, жогорку бийликке элдин болгон баягы ишеними болот. Ал эми биздин ишибиз начар болсо, анда баягы ишенбестик, бийликке болгон бир терс эмелер жарале берет элдечи. Наразычылыктарчы. Ошондуктан көп эле жерде мен айтып келем, эми баягы эл менен жакшы иштешип аткандан кийин, бийликтин бир бутагы болуп тургандан кийин биз өзүбүзгө коюлган милдетти так аткаралы деп мен өзүмдүн кол астындагыларга дагы ушундай талаптарды коюп келем да. Биз элдин ишеничи бир, өкмөттүн ишеничи эки. Биз ортодогу көпүрөбүз. Биз ошол бийликти элге наразычылык жаратпаш үчүн, ишенимди арттырыш үчүн биз сапаттуу иштерди алып барышыбыз керек. Мен Кудай буйрса жакшы эле азыр дагы көрөбүз, көрсөтөбүз эмне жумуштар биздин айыл аймакта болуп атат. Акимибиз экөөбүз кошуп ушундай бир кыргыздын бал булуктарын таңазалаган иретте, ушундай бир элдерибиз келип эс алчу жай болсо, ушуга бир шарт түзсө, бюджетиңден карап ушундай иштерди алып барсаң деп баягы бизге дайым акимибиз талапты коюп, ошол эле учурда бизге баягы ал киши ушундай тажрыйбалуу киши мектепте жөнөкөй мугалимден баштап айыл өкмөтүнүн специалисттеринде болгон киши. Орун басары, айыл өкмөт башчысы, эми баардык тармакты басып өткөн киши экен да. Акимибиз, бүгүнкү аким. Анан бизге баягы бизге дагы жеңил, эмне дегенде кээ бир акимдер болот. Баягы ал бизде жон тери менен сезген эмес да, биздин жумуштук талапты кое берет, а бирок кандай чечүүчү жолдорун билбеген жетекчилер да бар да, тилекке каршы. Баарын биле албайт. А бул киши именно биздин тармакта иштеп, биздин эмени жакшы билгендиктен бизге айыл өкмөтү Москва районунда 12 айыл өкмөт бар, биздин баардыгыбызга жеңил. Бизге ошол эле убакта урушса дагы, талапты койсо дагы
туура коет да. Себеби аны монда кылып чечсеңер болот го. Монда кылып чечпейсиңер, монда кылып элге шарт түзбөйсүңөрбү деп ушундай баягы өзүнүн эмеси менен дагы опыту менен дагы биз менен бөлүшүп турат. Анан ошол муну мындай кылып карап туруп монтип койсоң, элге ушундай шарт түзсөң деп баягы өзү дагы акыл насааты, тажрыйбасын айтып жол көргөзүп дагы турат да. Анан ошол менен фомузду койдук. Фомузду койгонубузга эки эле күн болду. Чын айтсам, эки эле күн болду. Анын жанына дагы жана спящий дерево деп коебуз. Ошолорду да бактарды да койдук. Азыр көрөсүздөр. Бул элге абдан жакшы эме тартуулап атат. Маанай тартуулап атат. Биз коюп атабыз. Ошону өзүбүз башында жүрүп, жанында жүрөбүз, акибиз баш. Нары бериле өткөн элдерде баягы чын жүрөктөн айтылган сөз жүрөккө жетет дейт го. Чын жүрөктөн ыраазы болуп, мына бизде мондай өзгөрүүлөр болуп атат. Силерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз деп аябай жакшы эмелерди айтып кетип атышат. Аны сайын биз кайра баягы дем күч болуп, жакшы иштегенге бизге баягы дем күч болуп атат да. Буюрса дагы көптөгөн ийгиликтер бар, ошолордун баардыгын дагы багындырабыз деген үмүттөбүз. Себеби баягы эл колдоп турса, андан өткөн бизге эме жок. Дуз жок десек болот го. Беловодск айылындагы балдардын билим борборунда билим тарбия берүү менен бирге эле өзгөчө улуттук колоритти сактоо багытында кол өнөрчүлүккө кызыккан өспүрүмдөрдүн талант-шыгын өстүрүп, колдоо көрсөтүү жагы дагы колго алынган. Спорт дей соолуктун булагы демекчи, жаштардын кызыгуусун жараткан спорт оюндары дагы байма-бай өткөрүлүп келет. Негизинен Беловодск айыл өкмөтүндө көйгөйлөрдү аныктап, чечүү жагдайына келгенде эл менен байланышта болуп, мындыштеген адистердин жоопкерчилик менен караган иш-аракетинин аркасында жакшы иштердин учу уланып, жаңылануу болуп жаткандыгын көрүүгө болот. Булар как раз сиздин эмеңизгечи, бактыңызга съемкага менен келип калышыптыр да. Анан бул жигит жөнүндө мен айтпадымбы жаңыда? Биздин Беловодск айыл аймагына социалдык экономикалык инфрачүзүлөрдү өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп, биз көптөн бери, 3 жылдан бери пландаштырып аткарылбай келаткан Кош Төбө айылына мини футбольный поле салып берди. Салганда дагы мындай, биз абдан элдерден дагы ыраазычылык уктук, элдер дагы ушу жакшы салып берди, качественный салып берди, сурогунда убагында бүтүрүп берди деп өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин айтышты. Маанайлары жакшы. Бул элдин маанайы канчалык жакшы болсо, как айыл өкмөт катары мен дагы маанайым жакшы болот да. Анан мен ошолордун ыраазычылыгын угуп, анан өзүмдүн как айыл өкмөт катары сизге ыраазычылык кат менен сыйлап коеюн деп чечтим. Беловодск айылынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздин жасап жаткан ишиңизди жогорку баалайм жана мындан ары ишиңизге албан ийгиликтерди каалайм. Жараткан жашаган жерибизге ынтымак, тынчтык, береке, элибизге сабырдуулук, биримдик, бакубат турмуш берсин. Ошондой ыраазычылык кат менен Эски Райын жоопкерчиликтен коомунун жетекчиси Тунис уулу Тилекти куттуктайбыз. Келаткан жумага жергиликтүү кеңештин депутаттарынын алдында өзүмдүн 9 айлык отчетумду берейин деп турабыз. Кудай буюрса, ошого даярданган, анан мен өзүмдүн колумда иштеген кызматкерлерге бир тапшырма иретинде бердим эле. Мага 3-4 вариантта жасап бергиле деп. Биринчиси кандай? 6 айдын отчетунун жыйынтыгы. Себеби 6 айда мен келдим 10-жылда. Андан кийин 6 айдан кийин 9 айдын отчетун дайындайбыз. 9 айга мен общий берем, бирок ошону 2-ге бөлүп атам да, депутаттарга да түшүнүктүүрөөк болсун, анан кийин өзүм үчүн да так маалымат болсун деп. 9 айдын ичинде жалпысынан канча иш аткарылган болсо, аны мен 2-ге бөлүп атам. 6 айга чейин кайсы жумуштар аткарылды, мен келгенден кийин 3 айдын ичинде кайсы жумуштар аткарылды. Аны именно ошол жергиликтүү кеңешке 9 айдык отчеттун негизинде отчет берем. Андан тышкары мен 6 айдан бери 11 ай болду да азыр. 5 айдын отчетун дагы өзүнчө дайындаттым. Алар боюнча азыр токтолуп кетсем, мисалы ошол 6 айдан беркисин сиздерге айтсам 47 миллион 675 миң чогулуш керек болчу 6 айда. Мен келгенден бери 54 миллион 400 миң 600 сом чогулттук. Бул деген 114,1% түскөн болсо, башкача айтканда 6 миллион 724 миң 800 сомго ашык биздин киреше бөлүгүн аткардык. Андан тышкары бул мен сиздерге азыр өзүм келгендеги 5 айдын жыйынтыгын айтып бердим. Ал эми бул
9 айдын ичинде отчет бергенде мен еще бул жерге сиздерге 2022 жыл менен 23-тө да калдым да, как раз төрагага дагы түшүндүрүп кетейин. Мен 23-жылда отчет бергенде учурда 22 жыл менен сравнительный кылып жасадым. 22 жылы ушул 9 айдын жыйынтыгында канча болгон, ал эми 23-жылы 9 айдын жыйынтыгы канча болду? Канча пайызга бизде өсүү бар? Жылыш барбы же ошол эле темпте кетип атабыз деген максаттарды көргөзүм келди да. Ошонун баардыгын аныктап чыгып, плюс минус менен ар бир вид деп коебуз, ар бир кирешенин түрү менен жалпысынан баш аягынан 112,8%га өсүш бар. Бул ошол 22 менен салыштырганда. Тагыраак айтып кетсем, суммасы менен айтып кетсем, 11.639.700 сомго былтыркы жылдын ушул 9 айдын жыйынтыгына салыштырмалуу көбүрөөк болду. Ал эми в разрезе болсо, ар бир эме боюнча бүт киреше бөлүктөр менен мен азыр жалпысынан айттым сиздерге, итог чыгарып, ар бир эме боюнча дагы тармактар боюнча, ар бир статьялар боюнча баардыгы 100%дан кем аткарылганы жок. Буюрса иш жакшы эле жылып атат деген ойдомун. Жалпысынан алганда Москва районунун башка аймактарында дагы айтарлык иштердин орун алып жаткандыгы жана аны чечүү маселеси кандайча болуп жаткандыгы тууралуу райондун акими Ниязбек Козуев төмөндөгүчө ой бөлүшкөн эле. Чүй областына караштуу Москва районунда бүгүнкү күндө 100 миңден ашуун калк жашайт. Көп улуттуу район, агрардык район болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө 12 диаспора менен тыгыз иш алып барабыз. Москва району боюнча жалпы 12 айыл өкмөт 28 айылдан турат. Анын ичинде Москва районунун борбору болуп эсептелинген Беловодский айылы. Беловодский айылы боюнча айтып кете турган болсом, быйылкы 23-жылы ошол жогорку Кыргыз Республикасынын Чүй областындагы кармыктуу өкүлүнүн министрлер кабинетинин тескемелеринин негизинде президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жарлыктарына негиз бир топ жакшы ийгиликтерге жетиштик деп айтсак болот. Мисалы, быйылкы жылы Москва районунун Беловодский айылында мына балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин капиталдык ремонтуну баштадык. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көп жылдан бери ремонт болбой, бул Маданият министрлигинин балансында болгон. Аны быйылкы жылы ошо Беловодский айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берип, Акылбек Үсөнбековичтин жардамы менен бүгүнкү күндө толук болбосо дагы негизи капиталдык ремонтун баштап, уже биринчи этабын бүтүрдүк. Жакында мына кече порталга берилди. Ачылды кече, буюрса эми ички ремонтторун баштадык. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп тургандай стела Советтер Союзунан бери туруп калган стела эле быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнүнө карата атайын ошол стеланы дагы бүтүрдүк. Ошондой эле мына Беловодский аймагындагы элдер эс алуучу борбордук паркыбызды реконструкция иштерине ошол Беловодский айыл өкмөтү менен, айылдык кеңешинин депутаттары менен, коомчулук менен жалпы бул реконструкция иштерин жүргүзүп аяктоонун артында турабыз. Көп жылдан бери иштебей турган фонтанды ошол өзүбүздүн райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен бөлүп, аны дагы иштетип, элдерге бир аз болсо дагы жагымдуу шарттарды түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Губернаторубуз Жумагазиев Канат Сагыловичтин тапшырмасынын негизинде ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир айылда парк болуп, элдерге эс алуу шарттарын түзүү боюнча тапшырма берилген эле. Бул боюнча дагы быйылкы жылы биз 12 паркты жаңыдан уюштурганга жетиштик. Азырынча ошол уюштуруп, тийиштүү иштерди жүргүздүк. Буюрса 1-2 жылда толугу менен эс алуу парктарын дагы бүтүрөбүз деп турабыз. Ошондой эле быйылкы жылы ошол бизге коюлган талаптардын бири бул инвестиция тартуу. Москва районунда 9 айдын жыйынтыгы менен биз 1 миллиарддан ашуун инвестиция тартып, бир топ ийгиликтерге жетиштик. 500дөн ашуун жумуш орну менен камсыз кылдык. Буюрса жаңы жылдын асында
эки үч чоң ишкананы ачуунун алдында турабыз. Бул ошол томат заводу Бай Элим, керамзит заводу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Өзбекстан Республикасы менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде бизде ошол Ак Суу айыл аймагындагы Өзбек авто курулуш машина курулуш заводунун дагы биринчи этабы жыйынтыктоонун астында турат. Мен ойлоймун, бул дагы ошол инвесторлорду тартып, инвесторлорго жагымдуу шарт түзүп берген болсок, биздин Москва районундагы жанагы жумушсуздук бир топко азаят деген максатта иштерди алып барып атабыз. Жалпы Беловодский айыл аймагында бүгүн ошол ийгиликтер менен эле бирге анча мынча бизде негизги көйгөйлөрүбүз бар. Бул ошол таза суу көйгөйү болуп эсептелинет. Бирок мына 2024-жылга негизги басымды калкты таза суу менен камсыз кылуу. Бул мурда 12 000 эле кишиге эсептелип калган таза суу түтүктөрү эскилиги жетип, анан жана кубаттуулугу аз болгондуктан быйыл 24-жылга биз азыртадан ошол иштерди алып барып атабыз. Калкты таза суу менен камсыз кылуу максатында негизги басымды ошол 24-жылы таза сууга кылабыз. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой айыл чарбасында дагы бир топ суу тармагында көйгөйлөр болуп, мына биз 24 БДР БСЛер арканда пруттар менен пруттарды ошол айыл өкмөтүнүн балансына же болбосо суу чарбасынын балансына өткөрүп алып туруп, быйылкы жылы ошол пландаштырып 24-жылга суу саат мезгилине чейин БДР БСЛерди тазалоо үчүн атайын иш пландарды иштеп чыктык. Ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи. Айыл турмушун көтөрүү үчүн баардык күч аракетин жумшап отурган Москва районунун Беловодский айыл өкмөтүндөгү жаралган ийгиликтер башкалар үчүн дагы үлгү болсун демекчибиз.